Кыз келиндер дуктан берип турсаңар боло эркектериңергечи. Мисалы аялдар күйөөлөрүнө, кыздар аталарына, байкелердин инилерине мисалычы. Мисалы күйөөңүз келди да, ага мындай машалла сиздин Аллах Таала ушундай жаратты, карачы Кудайга шүгүр эй. Ушундай берип атат, балдарды ушундай тарбия аракет кылып атасыз. Буюрса булар президент болот, алым болот депчи мисалы. Дуктан берип эркектерге мотивация берип, оталдырып койсо, оталган бойдон, дардаланган бойдон кетебиз да. Көпчүлүк эркектер мындай кичине алсызыраак экенбиз да аялдарга карагандачы. Аялдар кыйыныраак экен. Эми көпчүлүк бар эмес, азыр эркектер жашы мүмкүн, жок мен кыйынмын депчи. Мен эмне маанилүү айтып атам? Аял кишиден көп нерсе мындай зависит экен да. Тарыхты деле карасак, бир аялдардын эле себебинен чоң империялар кулап калган, же бир аялдардын себебинен чоң империялар наоборот түптөлгөн да, куралган да. Канча деген чоң алымдардын, президенттердин, ушу чоң ойчул, мындай чыккан ученыйлардын ошондой адам болушуна апалары себепкер болгон да. Аялдары кээ бир айрым адамдардынчы. Ошон үчүн аялдар биз мындай наоборот дуктан берип турсаңар келгенде эркектериңерчи, мындай сен мына кыйынсың, мындай депчи. Келгенде мына эмне кылыш керек? Амал кылыш керек да. Эң ыймандашыш керек, даават кылыш керек да, бири бирине сүйлөшүп болуш керек да үйдөчү мындай. Келгенде мынакей мына Кудайга шүгүр ушундай жашоо берип атат, чай ичип атабыз, үй свет бар, машина жүрүп атат. Мисалычы, кандай квартирада жашайсызбы, эмне мындай кейип кепшеп эле ар кайсы мындай проблеманы айтып бербейчи. Мынакей Кудайга шүгүр деңиз, мен да Кудайга шүгүр деп атам депчи. Анан бир аз китеп окуп коюш керек да. Талим өтүп, мына кече мен балдарга бир жомок болобу, эмне болот, насаат бар го, жакшы китептерчи, ичинде аябай чоң жакшы маанилер барчы. Ошону окуп кече балдарга мен окуп бердим эле, бүгүн сиз окуп берип коюңуз деп акырын мындай оталдырып коюш керек да кишинчи. Мен окуйм, конечно, деп анан тиги барып окуйт да. Окуганда ошол китептен өзүнө да насаат алат да, таасир этет. Балдарына да таасир этет. Балдарды мен тарбиялап атам депчи мисалы. Анан арызданып атпайсыздарбы, менин күйөөм телефондон баш чыкпайт, анан ичет, иштебейт, анан сөгөт, турушат, мындай депчи. Башка учурда мисалы үчүн амал көйү болуп эле таап атасыздар го, мисалычы үйдө ремонт кыларда, жаңы пардо киргизерде, тойгуларда, мисалы дагы бир нерсе кыларда кредитке тыгып туруп эле күйөөңүздү, же атаңызды башка ким болот, кредитке алдырып, карыздатып болобу, алдыртып атпайсыздарбы мисалычы. Мындайга келгенде эле анан менин күйөөм жаман, анан ушундай деп анан Кудай сактасын, аягы барып ажырашууга чейин барып атат да. Андан көрө ажырашканда мисалы балдар ата энесиз калат, мисалы же атасы менен же апасы менен калат да. Ошондой болгон учурда делечи туура эмес тарбияга кетет, мисалычы ал өгөй атасы менен кандай болот, ошонун баарын эле бир аз ой жүгүртүп, ошол мен эми айтып атпаймынбы, башка нерседе аракет кылып атасыздар го, башка нерседе жакшы эле пикирман болуп элечи, пикирлер келип ойго кантсем мынтсем деп эле амалын таап элечи. Мындайга келгенде эле анан жок. Ошо аракет кылыш керекпиз да. Келе намаз окуй элек болсо, келе намаз окуйлу чогой. Бүгүн мындай болуп атат, мындай буюрса бир ушуга чейин жашап келдик, динсиз эле Кудай дебей, эми Кудай десе Кудай деп, бирок намаз окуй келдик. Кудай деген адам эң биринчи намаз окуш керек экен, Рамазан айы келсе орозо кармаш керек экен депчи мисалы. Келем намаз окуйбуз деп. Мен да жол салынайын, келем сиз да намаз окуңуз, сен десең сен да намаз окуң, аракет кылалы деп, ага да мындай даават кылып, өзүңүзгө даават кылып, иши бир аракет кылыш керек да, мына духтан берип туруш керек. Дух бериш менен ошо күйөөңүзгө, балдарыңызга духтан берип, мындай чыкканда мен айтып атам, мындай жакшы насаат, жакшы талим тарбия, жакшы даават кылыш менен өзүңүзгө ыйманыңыз өсөт да иншалла. Ошон үчүн аракет кылалы баардыгыбыз. Жашоодо бактылуу болуш адамдын өз колунда экен. Аллах Таалага тобокел кылып, Аллах Тааланын кыл деген кылып, тыйыл деген нерсесинен тыйылып, жакшы мындай максат коюп эле алдыга кадам таштай берсе, Кудай буюрса жакшы болот да. Арман кылып, ыйлап, анан ызы чугулуп эле, мисалы мен муну эмнеге айтып атам, көп келет да мындайчы, алымдарга да канча кайрылат, мындай менин күйөөм тигиндей, мындай дей берсек, өзүңүздөр айтып атпаймынбы, жана тарыхты карасаңыздар, канча аялдардын себебинен эмне деген мындай чоң дүйнөлүк деңгээлде иштери болгон да. Ошон үчүн сиздер кыла аласыздар, сиздер кыйынсыздар. Өзгөчө Кыргызстандын мына кыргыз эжекелер, апалар, биздин билебиз, апаларыбыз кандай кыйын болгон, кандай ушул бизди Аллаху акбар, кандай мындай талим тарбия берген бизгечи. Мынакей энелерим, мен өзүм чоң энелерим, тайнелерим билем да, кандай насааттардын кандай бекем болгон, кыйын болушкан, ар бир нерсеге эле мындай майдачыл болушкан эмес, мындай кыйын болушкан да кыскасычы. Ал да сиздерде бар. Сиздерден сураныч, сиздер ушинтип мындай эмете бербей, майда чүйдө убактылуу нерсеге алдана бербей, духтан берип, дин менен жашап аракет кылалы. Кудай буюрса жакшы болот. Алла разы болсун. Анан акыркы насаатым ушул айтылган сөздөрчү. Алла разы болсун, эми жакшы сүйлөйт, анан жакшы айтат, анан жакшы мындай деп эле жазып атпайсыздарбы? Эми жакшы, Алла разы болсун, эми мындай антпек эле деп айта албайм, бирок амал кылыш керек да, тукандар, амал. Мен да китептен окуйм да, бирденке окуйм, илим алам, мисалы устаздардын астынан өтөм, карылардын астынан өтөм. Бирок ошо амал кылбасаңчы бир тыйын эле экен да, амал кылбасаңчы.
айтылган сөздөргө кой дароо амал кылайын. Ушуну Аллах Таала жөн озган жок. Нурлан Абазбеков ушуну жөн айттырган жок. Мен ушуну жөн угуп калган жокмун. Значит менден да болуп турбайбы. Мен күйөөмдү жамандай бербей, күйөө мындай, күйөөм тигиндей дей бербей, мен аракет кылсам болот турбайбы. Кой деп, балдарыма ошонун баары таасир этет турбайбы. Деп ушинтип бир аракет кылсакчы, сиздин күйөөңүздөнчү мыкты инсан жок да. Сиздин күйөөңүздөн өткөн мыкты инсан жок да. Бир аракет кылып эле амал кылып көрөлүчү. Бир күн эмес, бир жума эмес, бир ай аракет кылып көрүңүзчү. Бир жыл аракет кылып көрүңүзчү. Эң мыкты адам сиздин күйөөңүз да. Сиздин атаңыз, сиздин балаңыз, сиздин байкеңиз, сиздин иниңиз да. Ошолорду колдоо бар алтындын баркынына билип калалы да. Иншалла, баарыбыз аракет кылалы, Аллах ыраазы болсун. Видео менен бири-бирибизге эжекелерин бөлүшүп, айтылган сөздөрдү башка эжеке карындаштарга, сиңдиңиздерге, башкаларга айтып коелу. Кыскасы баарыбызга пайдасы тийсин. Аллах ыраазы болсун. Аллах Таала баарыбызды дүйнө акыретте бактылуу кылсын. Жана айтылган сөздөргө текке кетпей, жөн эле сөз, куру сөз болуп калбай, амал кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.